Саламатсыздар малина сүйүүчүлөр. Бүгүн 21-октябрь марагыла сорт жөнүндө сөз кылмакчымын. Мынакей бүгүнкү күндөгү турушу, мөмөнүн бериши. Анан мен айтар элем ушу марагыла сорт абдан жакшы сорт. Өтүмү да жакшы, башка сортторго караганда 30-40 сомго өйдөрөөк алат ал муну. Транспортабельность боюнча башка малинага караганда бул көбүрөөк чыдайт. Анан даамы, косо качество аябай мармаладка окшогон даамы бар. Таттуу. Бийик өсөт өзү, шпалерге орнотсоңор жакшы болот. Капельный вариант меники жаккан жок, потому что булардын баарын тең ал капельный тойгуза албайт. Арышный вариант менен иштетип атам. Мынакей азыркы таптагы мөмөнүн көрүнүшү. Мынакей жакындатсам болот, мынакей көрүп алыңыздар. Бул башка малиналарга караганда бул биринчи орунду ээлеген малина деп эсептейм, потому что башка малиналар көпчүлүгү терилип бүттү, берилбей калды. Бул куур жалбырактары куураса дагы, жалбырактар түшүп атса да мөмөлөр түшпөй эле турат. Мынакей башка жагынан да көрсөтүп коеюн. Мынакей көрдүңөрбү? Мына жалбырактарын карасаңыздар, кээ бир жеринде гүлдөп аткандар бар. Мынакей. Ana bu жалбырактар мынакей шуршагыл куурап атса, ana бул малина өзү түшпөй эле. Ушинтип терип атабыз. Кудайга шүгүр. Ушундай коркпогула, сепкиле, байгыла, мөмөңөр көбөйткүлө. Мындан эч коркпош керек да бул малинадан. Себиш керек. Негизи мунун описаниясы боюнча күзгү поздный деп берген да, поздный деп. Муну поздный кылбай эле бир сезондо 2 урожай кылып, жайкысы да бар, күзгүсү да бар. Ошондо ошондой эле болот экен. Мен ошону өз башыман өткөрдүм, испытание кылдым, кылып атам дагы эле. Мынакей бойлору ушундай. Бул 3-жылдык. 3 жылга барып калды. Европадан алдырганбыз бул сортторду. Жакшы. Анан сөңгөктөрүн көрсөтөйүн эле. Илтейген мына онукун эле сөңгөктөрүн кач. Мындай калың. Анан марабыланын бир эмесин айтайын, бул белгилүү эле сорт. Мунун деген сөңгөктөрү кызыл болот мындай. Көрдүңүзбү? Кызарып турат. Баштан аягына чейин кызыл болот. Ушул таза сорт. Мынакей. Кызыл. Кээ бир жеринде